4 жылдан кейін қайрадан Америка Кошмо Штаттарынын президенти болуп шайланды. Аны дүйнө лидерлери, анын ичинде Кыргыз президенти Садыр Жапаров шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Америкалыктардын тандоосуна кандай факторлор таасир этти? Бул жолку шайлоо эмнеси менен өзгөчөлөндү? Эми өлкөнү жана дүйнөнү кандай өзгөрүүлөр күтүшү мүмкүн? Трамптын мыйзамсыз миграция менен күрөшүү убадасы АКШга кагылган мигранттарды анын арасында Америкадагы кыргызстандыктарды канчалык түйшөлтөт? Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын конокторубуз менен талкуулайбыз. Нью-Йорктон биз менен байланышка Колумбия университетинин магистранты Нуршат Абубакиров чыкты. Ал эми Бишкектеги студиябызда саясий талдоочу Кубан Абдымен турат. Саламатсыздарбы, кош келдиңер. Ошентип АКШдагы президенттик шайлоодо Республикачылар партиясынын талапкери экс-президент Дональд Трамп жеңди. Ал жеңиш үчүн зарыл болгон шайлоочулар коллегиясынын жетиштүү добушун топтой алды. Анын атаандашы Демократтар партиясынан талапкер вице-президент Камала Харристин шайлоо штабы добуштардын баары толук эсептелип бүтүшүн күтөөрүн жана ал элге 6 ноябрдан калбай кайрылуу жасаарын билдирген. АКШда президенттик шайлоого Республикачылар партиясынан катышкан талапкер мурдагы президент Дональд Трамп жеңишин шаршембинин таңында Флоридада жарыялады. Биз эч ким ишин албаган тоскоолдуктарды жеңип өтө алдык. Биз болуп көрбөгөндөй саясий жетишкендикке жете алдык. Карагылачы эмне болду? Биздин өлкө мурда кийин көрбөгөн саясий жеңиш. Мындай эч качан болгон эмес. Мен Америка элине силердин 45 жана 47 президентиңер болгонум үчүн ыраазычылык билдирем. Анын атаандашы Демократтар партиясынан талапкер азыркы вице-президент Камала Харрис азырынча билдирүү жасай элек. Эске сала кетсек, 2016 жылы Дональд Трампка утулуп калганда Хиллари Клинтон дагы дароо тарапкерлеринин алдына чыгуудан карманган. Трампты бир катар өлкөнүн жетекчилери, анын арасында Франция, Индия, Британия, Украина, Евробиримдиктин жана НАТОнун лидерлери куттукташты. Чоң күрөш болду. Аны түрмө менен коркутушту, байлыгын конфискациялашты, аны өлтүрүүнү каалашты. Америкадагы бүтүндөй медиа дүйнөсү ага каршы турду. Бирок ал баары бир жеңди. Америкалыктар добуш беришти. Дональд Трампты шайлоодогу жеңиши менен куттуктайбыз. Германия, Европа жана АКШ жакын өнөктөштөр жана союздаштар. Биздин трансатлантикалык достук эч качан бир партияга негизделген эмес. Ошол эле учурда бул демократиянын маңызы. Германия болочок Америка өкмөтүнүн жакын жана ишенимдүү союздашы бойдон калат. Биздин сунуш ушундай. Куттуктагандардын катарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы бар. Ал Трамптын тажрыйбасы жана терең билими эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты мындан ары дагы тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенерин белгиледи. Биздин элдерибиздин байгерчилиги жана келечеги үчүн биргелешкен ишибиз менен алдыда турган глобалдык чакырыктарды ийгиликтүү жеңип, өнөктөштүгүбүздү жаңы деңгээлге көтөрө алабыз деп ишеним артам. Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон көп багыттуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн өз тарабымдан бардык күч аракетимди жумшай турганымды билдирем. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев АКШда бийликке ким келбесин башкы баалуулуктар сакталат деген ою менен Азаттыкка бөлүштү. Америкада мисалы бир киши келгенден кийин андайды бир баалуулуктар түп тамырынан өзгөрүп кетет деп айтыш оор. Анткени ал жакта мамлекеттик институттар иштейт. Адамдан көз каранды эмес, ал жакта система иштейт. Бизде мисалы бир адам келип башкаруу системасын, баш мыйзамды, бардык көп нерселерди өзгөртүп салышы мүмкүн. Бирок АКШда бул мамлекеттик институттар, демократия, сөз эркиндиги, адам укуктары сыяктуу эң башкы мындай баалуулуктар ошол боюнча сакталып калат да. Мен оюмча ошо кыргызстандыктар да ошол эгерде Трамп шайлоодо уткан болсо,
жана мигранттарга чектөөлөр болот. Азыркыдай мына соңку жетишкендик катары 10 жылга кыргызстандыктар виза алып атса, ошондой сыяктуу маселелерде виза алуу татаалдайт дегендей кооптонуулар болгон учурлар дагы бар. Бирок мен ойлойм, бул ага таасир этпейт эч кандай. Трамп кыймылсыз мүлк тармагындагы Нью-Йорктон чыккан магнат катары кийин реалити шоулары менен таанылып, 1980-жылдардын аягында Дональд деген аты таанылган. Трамп экинчи президенттик мөөнөткө киришүүгө ант берип жаткан маалда өлкөнүн эң улгайган мамлекет башчысы болуп калат. Учурда ал 78 жашта. Ошондой эле Трамп буга чейин 2 жолу импичментке кабылган, кылмышка айыпталган биринчи президент болуп калды. Эгер 60 жаштагы Харрис жеңсе, АКШнын башына келген алгачкы аял теги түштүк азиялык алгачкы президент болмок. Элиза Кененбаева, Азаттык. Нуршат, шайлоого чейинки сурамжылоолор талапкерлер теңме-тең келатканын көргөзүп келдиле. Сиздин пикириңизде Трамптын мындай айырма менен утаары канчалык күтүлгөн эле? Жалпысынан эле АКШдагы өтүп жаткан шайлоону аябагандай жакындан көрүп жатышты. Барды бул өлкөдө мындайча айтканда эң маанилүү иш-чаралардын, саясий иш-чаралардын бири болуп калды. Ошондуктан көптөгөн анализдер жүрүп жатты, бирок негизгилердин бирөөсү бул шайлоодо ошондой күтүүсүз кандайдыр бир өнүгүүлөр болуп кетет деген дагы божомолдор бар болчу. Мисалы үчүн дайым эле Дональд Трамп аз алат деген учурда дайым канчадыр бир пайыз көбүрөөк алчу да, ошондуктан жеңиши деле көбүнө мындай жаңылык болбой деле калды. Мисалы үчүн Харрис жеңет деген үмүт бар болчу, бирок Дональд Трамп жалпысынан мисалы үчүн ошол университет чөйрөсүндө бир коркунуч бар болчу да, келип калат чын эле дегенчи. Бирок ошол эле учурда анын атаандашы вице-президент утат деген бир үмүт бар болчу, бирок тилекке каршы ал ойдогудай болбой калды. Камала Харристин тарапкерлеринин тилегине каршы деп кошумчалай кетели. Сурамжылоолор, мен алдыда айткандай, сурамжылоолор катардагы америкалыктардын тандоосуна бир нече фактор таасир этет деп болжолдоп келди. Нуршат, сиздин пикириңизде кандай факторлор таасир этти, негизги роль ойноду? Эки өнөктүк штабында эки мындайча айтканда немени сүрөттөп жатышты да, Америкада болуп жаткан кырдаалды. Мисалы үчүн Трамптын штабы бул көбүнчө экономика маселелерине көңүл буруп атты. Анан кийин тилекке каршы ушул мыйзамсыз мигранттар басып кетти, аларды бир кандайдыр бир жолдор менен каралоо тактикасын катуу колдонуп атты да. Анан Камала Харристин штабында көбүрөөк баягындай социалдык маселелерди, климаттык өзгөрүү, аборт маселелери, анан демократия институттарын бекемдөө деген бир маселени жогору коюп атышты да. Эгер Трамп келсе, бул демократияга түздөн-түз доо кетирет деген бир багытты карманып келатышты. Штаб Трамптын штабында болсо, ошол биз Американы кайра күчтөндүрөбүз, биз мурунку жараттарынан айыктырабыз. Ага ушул биздин атаандашыбыз вице-президент анын колунан келбейт, ал компетенттүү эмес деп ага кандайдыр бир конкреттүү бир каралоо жолдору менен өзүнүн кампаниясын жүргүзүп жатты. Мындайча айтканда, эки тарап тең бири-бирине ушунчалык катуу сөздөрдү айтышып, мындай жектешүүгө чейин келген бир кульминацияга жетти да бул шайлоодочу. Азыр Кубан мырза, сизге кайрылсам, Нуршат мына ичинен байкоо салып жатты бул шайлоого сиз сыртынан. Бул жолку президенттик жарыш эмнеси менен айырмаланды сиздин пикириңизде? Албетте, бул жолку шайлоодун өзгөчөлүгү Республикачыл партия менен Демократиялык партиянын ортосундагы талапкерлердин буга чейинки шайлоолордон айырмаланып, андан тирешүү деңгээли, бийик деңгээлге чыккандагысы менен айырмаланат да.
баарыбызга белгилүү. Мына Камала Харрис Джо Байден биринчи талапкер болуп келгенде шайлоого катышпай тургандай болуп каралып келген. Ал эми Джо Байдендин Трампка дебатка чыкканда утулуп калгандагысы чоң түрткү болуп, анан ошондон кийин Байденди колдон келишинче шайлоого катыштырбай турганда аракеттер башталганда Камала Харристин талапкерлиги биринчи орунга чыкканда, вот ошол өзгөрүүсү мына шайлоого 2-2,5 ай калганда болгондогусу абдан чоң таасир калтырды да. Ошонусуна карабастан мына байкап көрсөк, сырттан келген маалыматтардан караганда, ошо эки талапкердин шайлоого караткан акча каражаттарынын көлөмү 5,5 миллиард долларга чейин чыгып кетти да. Мындай каражатты буга чейинки бир да шайлоодо ошончалык акча королгон эмес деген маалыматтар бар да. Демек, тирешүү ошо акыркы 2-3 айдын ичинде чоң деңгээлге чыккандагысына эки тараптын тең бардык мүмкүнчүлүгүн алдыга салып, шайлоодо жеңип чыга тургандай аракетти кылгандагысы өзгөчөлөнүп, шайлоонун баарын өзгөчөлөнтүп турат да. Андыктан бул шайлоонун жыйынтыгы көпчүлүккө күтүлбөгөн жерден болсо дагы, бирок Трамптын жеңишке ээ болгондогусу ичинде сактап, бирок ачык айтпай келгендерин эле жеңиштүү деп айтсак болот. Бирок ушунчалык бийик деңгээлде, ушунчалык чоң ажырым менен утуп алгандагысы албетте бул алардын Америка Кошмо Штаттарынын ичиндеги түзүлгөн кырдаалдын дагы абдан бийик чыңалуу деңгээлине жеткендегиси, талапкерлердин ортосундагы атаандаш дагы аны күзгүдө чагылдырып аткандагысы, бул дагы ошо азыркы шайлоонун чоң бир өзгөчөлүгү деп эсептелсе болот да. Кубан мырза, ушул бөлүнүп жарылууга пресса канчалык чоң салым кошту? Сиз журналист катары айтсаңыз, мисалы атаандаштарды мокочо кылып сүрөттөгөн макалалар, интервьюлар чыгып жатты. Нуршат дагы алдыда катуу сөздөр айтылганын дагы айта кетти. Албетте, маалымат каражаттары Америка Кошмо Штаттары эмес, бардык эле дүйнөлүк деңгээлдеги чоң шайлоолордо абдан чоң маани чоң роль ойнойт тургандагысы белгилүү да. Андыктан Америка Кошмо Штаттарынын маалымат каражаттары бул демократиялык нукта өнүп аткан басма сөз деп айтсак болот. Андыктан алардын колу дагы, оозу дагы эч бир жабылбай ачык айтканга мүмкүнчүлүк толук болчу. Бирок ошого карабастан акыркы мына 4-5 жылдын ичинде ошо Джо Байден бийликке келгенден берки убакытта көпчүлүк маалымат каражаттары ошо демократиялык партия тарапка ооп кеткендегиси, Дональд Трамп жакта калгандардын арасында Fox News менен эле да бир анча ташыл эмес маалымат каражаттарынын калгандагысы өзгөчөлөнүп турат да. Барыңарга белгилүү болсо керек, Такер Карлсон деген саясатчы, журналист, то есть, ал Fox News'те иштеп жүргөндө ошо Трампты колдоп, Джо Байден аябай сындагандагысы көпчүлүк истеблишмент деп коелу, Американын аларга жакпай калгандагысынын натыйжасында мындан где-то бир жылча мурун кызматынан кетүүгө аргасы болгон, жана өзүнүн X деген азыркы аталышы X болгон Twitterге кирип, ошондо өзүнүн жаңы программасын ачкандагысы дагы ошо маалымат каражаттарынын ролу абдан бийик экендигисин, жана ошол Такер Карлсондун Трампты колдогондогусу бул азыркы учурдагы социалдык тармактардагы чоң роль өнүп аткандагысын далилдеген мисал катары айтсак болот. Демек, маалымат каражаттарынын ролу бул шайлоодо абдан эле бийик болду. Нуршат, эми күнүмдүк турмушта мына ушул эки лагердин, республикачылардын, демократтардын ортосундагы ажырым сезилдиби шайлоо алдында дейли? Шайлоону сүрөттөп келгенде аябагандай поляризацияга душар болгон шайлоо деп айтышат. Себеп дегенде азыр социалдык тармактар, мындайча айтканда, даректүү рекламаларын бергенге мүмкүнчүлүк берет да. Ар бир азыр маалымат технологиялары менен бул электорат ушул маалыматты туура кабыл алат. Бул электорат бул маалыматтын уккусу келет деген мүмкүнчүлүктү түзүп берет. Ошондуктан азыр социалдык тармактарда дагы аны катуу колдонушту. Андан жаңы эле айтылгандай 4 миллиард, 5 миллиардка чейин чапчып кетти дейт. Жалпы өнөктүктүн акча коротулушу. Ошонун ичинен телевидениеге
мындай кызыктуу да, азыр социалдык тармактын бир доору деп айтылат, бирок ошол эле убакта ТВ дагы деле күчтүү бир медиум бойдон кала бергени бул шайлоодо көрүндү. Эки талапкер тең ТВга аябагандай чоң басым жасашты. Мисалы үчүн 30 секунддук кандайдыр бир жарнама убактысын максималдуу колдонушту. Ага 1 миллиард, ошол 5 миллиарддын ичинен 1 миллиард долларды ошол телевидениеге которгонго аракет кылышты да. Анан ар бир штатта ар бир электораттын өзүнө уккусу келген маалыматты берип атышты. Анан кийин ТВ дагы бул немеде, мисалы үчүн социалдык тармактарда кандайдыр бир рекламаны кетирсе, ага реакция кылса болот элдерчи. Анан кийин кандайдыр комментарий окуп, мындай немесин көрсө болот. А телевидениеде эмне үчүн телевидениега катуу басым жасашты? Себеп дегенде телевидениеде маалыматты берсең, элдер кабыл ала берет да, анан кийин ага мындай реакция бергенге мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондуктан телевидение баары бир мындай күчтүү ролду, бир негизги ролду ойноп берди бул багытта. Ошондуктан дагы көбү мындай ушул жеңет же ушул жеңет деп кандайдыр бир немени элдин настроениясын мындайча айтканда мүнөзүн жакшы сезе албай калды да, телевидениеден көбүрөөк маалымат берип атышты. Түшүнүктүү. Алдыда айтылгандай, мыйзамсыз миграция маанилүү чечүүчү маселелердин арасында аталып келди. Шайлоо алдында мигранттардын саны барган сайын көбөйүүдө. Келгиндерге кандай мамиле кылынат? Сиз Нуршат баштап кеттиңиз, алдыда бюджетке күч келтирип жатышат деген наразы болгон америкалыктар көп. Ооба, миграция маселеси аябагандай орчундуу маселе АКШда. Себеп дегенде бул жака келгиси келгендердин саны аябагандай чоң. Ошол эле учурда жалпы эле Американын мигранттарга карата кандайдыр бир түшүнүгү ушундай деп бир сөз менен айтыш кыйын. Себеп дегенде мигранттар ар кандай штаттарга барышат. Ар кандай штаттарда өздөрүнүн экономикалык кызыкчылыктары бар, демографиялык кызыкчылыктары бар, социалдык кандайдыр мүмкүнчүлүктөрү бар да. Кээки штаттарга мисалы үчүн мигранттар керек, аларды сүйүнүп эле мындай экономикага интеграция кылып кабыл алып атышат. Кээки штаттарда тилекке каршы кандайдыр бир мындай изоляция болгонго аракет кылган бир мүнөздөр аябагандай көрчү. Аларда албетте өздөрүндө социалдык маселелер, социалдык экономикалык маселелер туруш турганда, мигранттарды келгиндерди көргөндө аябагандай терс маанайда болушат. Мисалы үчүн кээки штаттарда ошол өзүнүн мигранттар дагы мындай терең бирдей жайылбайт да штаттаргачы. Кайсыл штаттарда, кайсыл чоң шаарларда социалдык кандайдыр бир жеңилдетилген бир программалар болсо, ошол жака агыла башышат. Анан кийин ал жака барганда, мисалы үчүн Нью-Йоркко келгенде эле бул жерде өкмөт камсыздап бериш керек, эч ким эшикте калбаш керек, эч ким ачка калбаш керек дегенде, бул жака мигранттар келе берип, андай үйлөрдө эле калбады. Анан кийин бюджетке аябагандай чоң түшүк жаратты да. Анан бул маселе ошол жылдын башынан бери эле ар бир айда, мисалы үчүн Нью-Йорк шаарына 10 миңдеген мигрант кирип атса, бул маселе тынбай эле көтөрүлүп атты. Ошондуктан президенттик талапкерлер дагы аны сезип, элдин маанайын билип, мисалы үчүн иттерди жеп атат, мышыктарды жеп атат деп кандайдыр бир немелерди күчөтүп таштады да. Мигранттар келгенде сөзсүз жумуш камсыздоо маселесин курчутат. Америкада тилекке каршы ушул инфляция менен ар нерсе кымбаттап, тамак аш кымбаттагандан кийин жумушсуздук дагы бир мындай көбөйүп траекториясын кармап келатат да жакынкы жылдардан беричи. Анан кийин ошондуктан ошол кээ бир кандидаттардын айткан сөздөрү кээки адамдарга аябагандай майда жагып атпаган. Түшүнүктүү. Кыргызстандык мигранттар бул шайлоодон жаңы президенттен эмнени күтөт? Миграция саясатындагы ыктымал өзгөрүүлөр аларды канчалык түйшөлтөт? Айрым мекендештерибиздин пикирлерин угуп алсак. Мыйзамсыз чек араны бузуп өткөндөр гана жабыркашы мүмкүн. Бирок калган мекендештер эч кооптонбой эле койсо болот. Себеби ал жерде сот бар, башка көп процесстер болгон үчүн жана массовый депортация деген нерсе бир аз кыйыныраак деп айтып жатышат. Бирок Трамп
не кылып жиберет белгисиз, себеби туруп эле көп мыйзамдарды чыгарып, эгер депорт кылам десе, депорт деле кылып коюшу ыктымал. Азыр эми мурун жайгашып калган, бул жерде отурукташып калган мекендештерибиздин эч кандай бир кооптонуш жок. Тескерисинче алар Трампка добуш бергендер болду. Себеби экономика өтө оор, анан дүйнөдөгү тынчтыкты мен орнотом, кайрадан согуштарды токтотом деген убадалары үчүн көпчүлүгү ошол жака ооп кетишти. Ал эми жана документин күтүп жүргөн, жаңы келген мекендештерибиз албетте бул демократтар болсо деп эңсеп турушкан. Бизде бүгүн 6 ноябрь саат 8-ден өттү. Шайлоо дагы бүттү. Шайлоо кечөө абдан тынч өттү. Бул жерде шайлоолор тынч жана аябай спокойно өтөт экен. Шайлоо бүтүп эртең менен турсак, жаңылыктарды окуп Трамп утуптур. Эми ойлойм, Трамп бийликке келсе бардык жакшы өзгөрүүлөр болот деп ойлойбуз. Мигранттардын да укуктары корголуп, бизге да жакшы шарттарды түзүп берет деген ойдобуз. Негизи иммиграцияда ошол эң башкысы биздин укуктар корголуп эле жана бизге жакшы эмгек акылар төлөнүп турса эле деген ойдобуз. Мигранттар үчүн бул албетте чоң коңгуроо болгондой болду. Себеп дегенде Дональд Трамп мигранттарды өлкөдөн кетирем, түштүктөгү чек араны жабам, мигранттар кылмыштуулукту аябай көбүрөөк жасап жатат. Өлкөдөгү жумушсуздуктун маселесинде дагы мигранттар себепкер. Себеп дегенде алар көп киргендиктен америкалыктарга жумуш жок калды. Грин картаны жоём, туристтик виза берүүнү катаалдатам деген сыяктуу бир топ убадаларды берип, ошону менен аларды ошо алдыдагы 4 жылда аткара турганын айтып келатат. Демек, мен көп эле мигранттар менен бул шайлоо маселесинде сүйлөшкөндө ошол Трамптын келишинен баягы кооптонууну байкап жүрөм. Ошо алдын ала жыйынтык боюнча Трамп жеңип чыкты. Эми Трамп иммигранттарга ошо кыскартуу максатында политикасын жүргүзүп келген. Эми иммигранттарга бир топ эле оор болуп калат го. Ошо иммигранттардын көбүнчөсү Мексика менен келген, ошо пашпаанек сурап көбүнчөсү. Келгендерди да көбүнчөсүн депортация кылам деп айтып келген. Эми ошол сөзүн аткарабы, аткарбайбы, эми көрөбүз го алдын ала. Кубан мырза, мындан башка кайсы маселелер чечүүчү болду деп ойлойсуз? Биз экономиканы учкай сөз кылдык, миграцияны айттык. Бул жерде миграция тууралуу сөздү улантсак, албетте ошо шайлоонун жыйынтыгына таасир кылган 7 олку-солку болуп аткан штаттардагы добуштун жыйынтыгы таасир кылды деп эсептейм. Анткени Пенсильвания штатында эле 19 шайлоочулардын саны Трампка өтүп кеткендегиси бул чоң көрсөткүч. Анткени баарыңар байкап көрсөңөр, ошо 7 штаттын ичиндеги шайлоочулардын көпчүлүгү Трамптын ошо сырттан келген мигранттардын саны аябай көбөйүп кетти. Эгерде ошону токтотпосоңор, анда биз силерди колдобойбуз деген чоң бир талапты койгонда. Андыктан ошо азыркы жетишилген жыйынтыктын себеби шайлоочулардын талабын аткара тургандай кадамга барганга сөз берген Трамп болуп атат да. Ошон үчүн алар көпчүлүгү Трампты колдоп кеткендегиси анын жалпы шайлоодон ийгиликке жеткизгендигинин чоң бир себеби болду да. Демек, мигранттарга байланыштуу айткан сөздөрдүн баардыгы Америка Кошмо Штаттарына, өзгөчө ошо ички Америкадагы жашаган адамдарга чоң бир маанилүү нерсе экендигин далилдеген нерсе да. Экинчиден, Трамп өзү мурун эле айткан, мен мигранттардын санын азайтам, өзгөчө мыйзамсыз болгон мигранттардын санын азайтам. Алардын натыйжасында силерге, америкалык тургундардын өзлөрүнө көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү бергенге жол ачылат, жана жумуш орундарындагы аларга жеңилирээк тапканга мүмкүнчүлүк болот.
жалпы эле криминалдык болобу же башка бир багыттагы чоң маселелер болобу ошо мигранттарга байланыштуу болсо ошолордун баарын чечкенге жол ачылат деген сөзү менимче ошо ички Америкадагы тургундардын баардыгына абдан чоң таасир кылып аны колдоого түртүп берди да. Эгер байкап көрсөк 16-жылкы ийгилигине салыштырмалуу бул жолку шайлоонун жыйынтыгы абдан эле колдоо көп экендигин шайлоочулар аны мындай жактыра турган сөздөрдү уккандагысын далилдеген мисал болуп атат да. Андан сырткары албетте Америка Кошмо Штаттарынын дүйнөлүк саясатка таасири чоң экендигин түшүнгөндөр да байкап атат. Мына башка бир чөлкөмдөрдө болуп аткан Украинадагы жакынкы чыгыштагы болуп аткан окуяларга Америка Кошмо Штаттары буга чейинки талапка ылайыктуу эмес, өздөрүнө керектүү багытта гана кадамдарга баргандагысы көпчүлүктү ойлонтурууга түрткөн да. Азыр болсо Трамп айтып атат, биз биринчи маселени Американы алдыга жыла тургандай, Американын кайра мурунку калыбына келтире тургандай кадамдар жасашыбыз керек. Калгандары анан ошонун жыйынтыгына жараша болот. Эгерде Европа буга чейин өзүнүн экономикалык салымын, мисалы үчүн НАТО уюмуна 2%ке жетпеген эле үлүшүн берип отурса, ага чейин ошо үлүшү өспөсө, анда Америка Кошмо Штаттары аларга көңүл бурбай тургандай же жалпы эле каржылоосун азайта тургандай деңгээлге чыгышы мүмкүн деген сөздөрдү эстесек, анда дүйнөлүк деңгээлдеги саясаттагы Америка Кошмо Штаттарынын шайлоочуларына таасир кылгандыгын көрөбүз да. Сиз айткандай эле ошо жалпы дүйнөгө да таасир этери калетсиз. Көптөгөн өлкөлөрдүн арасынан АКШны алдыдагы 4 жылда ким башкарары Украина үчүн өзгөчө маанилүү болмокчу. Орусиянын кол салуусуна кабылып дээрлик 3 жылдан бери ири кошунасына туруштук берип жаткан Киев Вашингтондун аскердик, финансылык жана дипломатиялык колдоосуна таянып келатат. Украин президенти Владимир Зеленский Трампты биринчилердин арасында жеңиши менен куттуктады. Киевтин тургундары Дональд Трамптын АКШнын президенти болуп шайланышына байланыштуу түрдүү реакциясын билдирип жатышты. Азаттыктын Украин кызматы сөзгө тарткан кээ бир шаардыктар Украинанын жеңиши эми Вашингтондун тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыт болбой калышы мүмкүн деген камтамасы менен бөлүштү. Трамп жеңдиби? Чын элеби? Абдан жакшы болгон турбайбы? Мен кубанып калдым. Мен анын баардык дебаттарын, билдирүүлөрүн уккам. Украинадагы согуш тууралуу айткандар абдан жакты. Я за Харрис. Мен Харрис утса дегем. Ооба жыйынтыгына капаланып турам. Себеби Трамп Украинанын жеңишине жардам берүү үчүн анча аракет жумшабайт го. Талапкерлердин кимиси жеңсе да бүгүн Украинадагы кырдаалга олуттуу таасир этпейт. Абдан капа болдум, коркунучтуу. Бирок ошол эле маалда биз украиналыктар согушту жеңүү үчүн колубузда бар аракет көрүшүбүз керек дегенди түшүнүп калдым. Тышкы саясатта кандай жагдай түзүлбөсүн, биз аларга баары бир таасир эте албайбыз. Шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө Дональд Трамп менен Камала Харрис Украинага жардам берүү маселесинде ар башка позициясын айтып келди. Харрис президент Джо Байдендин Украинага колдоо көрсөтүү саясатын улантуу ниетин белгилеп, Орусиянын бул согушта утуп чыгышын каалабай турганын ачык билдирген. 2022-жылдын февралында Орусия жок жерден басып киргенден тартып, АКШ Киевке $174 миллиард жардам бөлдү. Ошол эле маалда Орус армиясына туруштук берүү аракетине Вашингтон убада кылган аскердик жардамдын өтө жай жана бир топ чектөөлөр менен берилип жатканы көлөкөсүн түшүрдү. Украин президенти Владимир Зеленский батыштын биринчи кезекте АКШнын ракеталарын Орусиянын аймагына сокку уруу үчүн колдонууга уруксат берүүнү улам өтүнүп келатат. Бирок согуштун эскалациясынан чочулаган батыш өлкөлөрү мындай чечимди кабыл алуудан карманып келет. Харрис Украинага жардамды күчөтөбү же чектөөлөрдү азайтабы азырынча белгисиз. Ошондой эле Киевте НАТОга мүчө болууга чакыруу жараянын тездетүү тууралуу пикири дагы анык эмес. Трамп багынып бермек. Украинанын суверенитетине шек келтирген агрессор менен күрөштө багынууга көндүрмөк. Дональд Трамп президент болсо, Владимир Путин Киевде отурмак. Ал эми Трамп АКШнын Украинага жардамынын зарылчылыгы тууралуу маселени козгоп, жардамдын орчундуу бөлүгүн Европа көтөрүшү керектигин айткан. Ал Украинанын жеңишин каалайсызбы деген суроого түз жооп берүүдөн баш тарткан.
Биз бир стөлгө отуруп талкуулашыбыз керек. Биз жеңсек, мен кызматка кирише турган 20-январга чейин эле эки тарап үчүн тең жакшы бир нерсе иштеп чыгышыбыз мүмкүн. Ага убакыт келди. Бирок конкреттүү планы менен тааныштырган эмес. Трамп тынчтык сүйлөшүүлөрү үчүн Путин коюп жаткан шарттар кабыл алынгыс экенин айтып, өзү буга чейинки президенттерге караганда Орусияга катаалыраак мамиле кылганын айтып, согуш башталган маалда мамлекет башчы болуп турса, Путин Украинага кол салмак эмес деп белгилеген. Сентябрда Зеленский АКШга барып, эки талапкер менен тең жолугушкандан кийин Америкадагы шайлоо Орусиянын сүйлөшүүлөр үстөлүнө отуруу даярдыгына таасир этиши мүмкүн деп айткан. Трамптын Украинага жардам берүүдөн баш тартам дегенин уккан эмесмин. Бирок президент болуп ким шайланарын билбейбиз. Бардык тобокелдиктерди түшүнөбүз. АКШнын саясаты өзгөрсө, ошол эң чоң тобокелдик болуп калмакчы. Шайлоо фронттогу кырдаал курчуп Украина кыйын абалга кептелген маалда өттү. Зеленский куттуктоосунда президент Трамптын глобалдык маселелерге келгенде тынчтыкка бекемдик менен жеткен ыкмасын баалайм. Дал ошондой принцип иш жүзүндө Украинада тынчтыкка жетүүгө жакындатат. Мен аны бирге ишке ашырабыз деп үмүттөнөм деп жазды. Кубан мырза, Трамптын Украина саясаты канчалык бурдагы курсту өзгөртөт деп күтсө болот? Буга чейинки билдирүүлөрүнөн баамдасак да. Бул албетте Украинадагы болуп аткан кырдаал дүйнөлүк чоң саясатка таасир этишине Американын колдоосу аркылуу болуп аткандагысы талашсыз. Акыркы 2-3 жылда Америка согуштун алдыга жылып аткандагысы, туруштук берип жооп берип аткандагысы Украинаны Америка Кошмо Штаттары Европа менен биргеликте колдоп аткандагысынын натыйжасы да. Эгерде азыр Трамп президент болуп саясатын өзгөрткөндө Украинага болгон мамилеси дагы өзгөрүп кетиши ыктымал болуп атат. Себеби буга чейинки айткан сөздөрдүн баарын карасак, мен шайлансам инаугурацияга чейин эле ошо Украинада болуп аткан согушту токтото тургандай кадамдарга барам. Жана ошону жетишкенге мен үлгүрөм дегендей сөздү айтты да. Демек, ушул айтылган сөздүн эгерде мындай олуттуу экенин карап көрсөк, мындай мүмкүнчүлүк бар экендигин көрүп атабыз. Эң эле негизги себеп албетте Америка Кошмо Штаттарынын Украинага жетишпей аткан курал жарактарды каржылоо маселеси, мисалы үчүн акчалай жактан колдоо, башка мисалы үчүн F-16 деген учакты аларга бере тургандай мүмкүнчүлүктөрдү берип, Европа мамлекеттери болобу, башка мамлекеттер болобу, алардан алып ошо Украинага бере тургандай кадамдарга барбаса, анда албетте Украинадагы кырдаал тескерисинче абдан бир башка жакка нукка бурула тургандагысы талашсыз. Муну көргөндөн кийин албетте биз байкап атабыз. Мисалы, жакынкы чыгыштагы кырдаалга дагы Америка Кошмо Штаттарынын бир тараптуу болуп аткандагысы дүйнөлүк коомчулукту абдан нааразы кылып атат. Муну да байкаган Трамптын командасы мүмкүн өзү дагы муну бир чече турган маселе экендигине көзү жетсе, албетте өзгөрүүгө, саясатын башка бурууга убакыт келип жеткендигин сезген болот дагы. Дүйнөлүк деңгээлдеги саясий багыттагы саясий кадамдары өзгөрөт деп көрүп байкап турсак болот. Рахмат. Нуршат, Катардагы шайлоо үчүн тышкы саясат канчалык маанилүү? Ошол эле биз азыр сөз кылган Украинадагы, Газадагы согуш. Бул маселе тышкы иштер Американын эл аралык кызыкчылыктары тилекке каршы мен байкаганымдай көп ролду ойнободу. Мисалы үчүн сурамжылоолор кымбат чыгып турду. Тышкы маселелер канчанчы ролдо туруш керек, маанилүү дегенде кандайдыр 5% гана көп көңүл бурганын айтат. Ошол эле учурда миграция, экономика маселелери 30%, 40%га чейин чыгып атты да. Анан ички, мисалы үчүн демократтардын шайлоочулары демократиянын институттары боюнча биздин келечек кандай болот деген маселеге 40%га чейин көңүл буруп турушту да. Бул жерде мен оюмча азыр тышкы иштер маселелери боюнча
президенттин айтылган сөздөрүн деле мындай түшүнүшөт. Себеп дегенде шайлоодо айтылган сөз сөзсүз эле иш жүзүндө ошол немеге конкреттүү бир иш аракеттерге айланат же айланбайт дегенди түшүнүп турушат. Себеп дегенде азыр шайлоо өнөктүгүндө аябаганда кур сөздөр айтылды, катуу сөздөр айтылды. Бул шайлоо өнөктүгү экенин көбү түшүнүп турду. Ошон үчүн Газадагы, мисалы үчүн Газадагы согуштан улам араб мусулман жамааттары Америкадагы демократтарга добуш бербеши мүмкүн деген прогноздор канчалык жүйөлүү болду? Биз байкап тургандай, бул жерде мисалы үчүн эки лагерь тең, бир ушунчалык өзгөрүп кетчү чоң бир иш-чараларды сунушта алган жок, жана айта алган жок да, ошол Палестинанын кандайдыр кызыкчылыктарын колдой турган. Бир гана өзгөчөлүгү ошол Джо Байдендин саясатын колдоп, эки мамлекет маселесин Камала Харрис айтып жатты. Бирок ошол эле учурда Трамптын сөздөрүнө караганда көбүрөөк ошол Израилдин мурдакыдай эле Израилди колдоп келүү саясатын бекем карманаарын айтып жатты да. Бирок жалпы шайлоого келгенде мен ошол бир өзгөчөлүгү мурдакыдай мисалы үчүн топ-топко кошулуп добуш беришкен жок. Мисалы үчүн Харристин штабынын бир үмүт эткен жери бул аялдар колдойт же кара түштүү афроамериканецтер колдойт же латино мамлекеттеринен келген бул жакта өскөн жарандар колдойт деп же мусулман электораты колдойт деп өзгөчө көңүл бурушкан. Бирок ошол Дональд Трамптын айткан сөздөрү, баягы консервативдик ой пикири ошол бир топту мындай жара кетти деп айтса болот да. Ошон үчүн баягындай бир калыптуу ушул шайлоонун бир сабак алган жери демократтар үчүн менин оюмча ошол бир топту бир конкреттүү бир көз карашта экен дегенди карманбай калышат да. Эми ар бир кандайдыр бир топту майда ичинен карап, алардын кандайдыр бир көчө деңгээлиндеги же кандайдыр район деңгээлиндеги кызыкчылыктарын таанып билип, алардын экономикалык маселелерин эске алыш керек. Ооба, ошол жери айырмаланып калды да. Түшүнүктүү, рахмат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз куттуктоосунда Трамптын лидерлик тажрыйбасы жана терең билими Кыргызстан менен АКШнын кызматташтыгын мындан ары да тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзөөрүнө үмүт артаарын билдирди. Борбор Азиянын лидерлери өткөн жылы президент Джо Байден менен S5 форматында кездешүү өткөргөн эле. Кубан мырза, деги эле АКШ биздин аймакка канчалык кызыгат? Албетте, Америка Кошмо Штаттары Орто Азия мамлекеттерине өзгөчө демократиясы алдыга чыккан деген Кыргызстанга окшогон өлкөлөргө кызыгуусу бир топ эле. Анткени ушу борбордук Азияда мамлекеттерди демократиялык Американын түшүнүгүндөгү демократиялык жолго салып алса, анда өзүнө керектүү, өзүнө жакыныраак шериктерди таба турганга мүмкүнчүлүк бар экендигин беш колдой билет. Бул саясат Америка Кошмо Штаттары акыркы ошо 30-35 жылдан бери ишке ашырып келаткандагысына күбө. Биринчилерден болуп ошо эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстанда, Өзбекстанда элчиликтерин ачып, ошолорду ишке ашырып, өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө өткөргөндөгүсү бул талашсыз факт. Ал эми азыркы күндө байкап көрсөк, Борбордук Азия эки дүйнөнүн ортосундагы бир көпүрө боло тургандай мүмкүнчүлүгү бар экендигин байкаган америкалык чоң саясатчылар, таасирлүү күчтөр муну толук кандуу колдонууга аракет кылаары талашсыз. Муну ишке ашырганга буга чейинки президент Джо Байден дагы андан эле аракет кылды. Көпчүлүк билгендей, биздеги иштеп кеткен, элчи болуп иштеп кеткен Дональд Лу азыр Госдепартаменттин чоңунун орун басары болуп иштеп атат. Демек, бул ошол Борбордук Азиядагы топтогон маалыматы, тажрыйбасы, алардын тышкы саясатта, ошо жалпы эле Азия чөлкө эмес, так ошол Түштүк Азия менен Борбордук Азияга көбүрөөк көңүл бура тургандагысын далилдеп атат да. Эми мындан кийинки жылыштар кандай болот, айтыш абдан кыйын, себеби
Дональд Трамп Гос департаментінің жетекшілігіне қайсысы саясатшыны алып келет, анын көз карашы кандай болот, жана ал кандай саясатты жүргүзгөндө Орто Азия мамлекеттерине, өзгөчө Кыргызстанга окшогон мамлекеттерге кандай жаңы бир багыттагы сунуштарды ишке ашыра алат деген сөз же суроо чыгат да. Телекке каршы биз күткөндөгүдөй, биз үмүттөнгөндөгүдөй кадамдарды азыркы Дональд Трамп президент болгондон кийинки кадамдардын арасында маанилүү бир орунду элейт деп айтыш кыйын. Биз байкап көргөндөй, мына Дональд Трамп өзү биринчи жолу президент болгондо эле Кыргызстандан, Орто Азиядан келген мигранттардын баардыгын чыгарабыз, алардын мыйзамсыз жүргөндөрдүн баардыгын жоопкерчиликке тартабыз деген чоң саясатты жүргүзгөн. Андан кийин Джо Байден аларды кичине жеңилдетип, Кыргызстандан баргандардын саны мыйзамсыз болсо дагы Американын жерине кирип кеткендердин көпчүлүгү азыр деле ошол жерде жашап атат. Ошолордун баардыгы чыгып кетсе, албетте алар Кыргызстанга окшогон Борбордук Азия мамлекеттерине кайрадан кайтып келүүгө аргасыз болот дагы. Бул жердеги чоң суроолорду жаратууга бир себеп болот да. Андыктан мен Трамптын Борбордук Азияга болгон саясаты буга чейинке караганда түп тамыры менен өзгөрбөсө дагы мындай чектөө бир катаал талаптарды кое тургандай деңгээлге түшүп кетиш ыктымал деп ойлойм. Түшүнүктүү кандай болгон күндө да биз демократиялык шайлоого күбө болдук. Америка эли өз тандоосун өз эркин билдирди. Ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын саясатталдоочу Кубан Абдымен жана Нью-Йорктогу Колумбия университетинин магистранты Нуршат Абубакиров менен талкууладык. Биздин программаларыбызды Азаттыктын сайтынан, YouTube'дагы каналынан көрүп туруңуздар. Сак саламатта калыңыздар.